радиосу өз уктурууларын Түз абада улантат. Алдыдагы жарым 1 саатка чукул убакыт ичинде биз Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Өткөн аптада президенттин алдындагы соттук реформа боюнча кеңештин биринчи жыйыны болуп өттү. Анда президент ушул сот реформасы мындан ары ишке ашыруунун орунтуу жагдайларын белгиледи. Бүгүнкү талкуубузда ушул жагдайды кененирээк сөз кылып, ушул иш маселелери жөнүндө сиздердин суроолорго жооп алмакчыбыз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Ошондой эле азыр биздин студиябызга Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова айым дагы келип кошулмакчы. Бирок биз ага чейин маекке өтө берели. Байланыш номерибиз 68 06 06, мындан тышкары 0701 11 44 30 WhatsApp номери аркылуу дагы суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Алмамбет мырза, мына президент өз сөзүндө акыркы жылдары көп иштер аткарылгандыгын, соттук укуктук реформаны жөнгө салган негизги 7 кодекс жана бир нече мыйзамдар кабыл алынгандыгын белгиледи. Ошондой эле сотторду тандоо кеңеши түзүлдү, судьялык кадрлардын курамын жаңылоо болуп жаткандыгын айтып атат. Бирок сиздин пикириңиз боюнча калк арасындагы баягы сотторго болгон ишеним эмне үчүн төмөн бойдон калууда? Негизи эң оболу сот реформасы кандай багытта жүрөт. Бул эми классикалык түшүнүктөр бар да. Дүйнөлүк коомчулук, күчтүү мамлекеттер, ушу сот адилеттүүлүгү жетиштүү деңгээлде, бийик деңгээлде орногон коомдордо биринчи кезекте бул адилеттүү мыйзамдар. Ага парламент жоопту. Биз да парламентте жоопту. Экинчисинен соттордун социалдык статусу, буга аткаруу бийлиги жоопту, анткени акча таап бериш керек. Үчүнчү, ошо соттордун кадрларынын тазалыгы, күчтүү профессионалдар соттор болуш керек деген. Бул ошол президент менен парламенттин түздөн түз вазыйфасы. Анан эң негизгиси президенттин саясий эрки. Каалоосу, чын дилинен болгон каалоосу. Ушул 4 компонент бир жерден чыкканда, 4 тилек бир жерден чыкканда, сот реформасы ишке ашат. Сот реформасы эмне үчүн мына биз жалпы коомду астыга жылыш үчүн сот реформасы деп эле айта беребиз да баарыбыз. Анткени сот реформасы бул биринчи кезекте мамлекеттеги мыйзамды жогорку күчүн камсыз кыла турган ушул сот реформасы. Сот адилеттүүлүгү болгон жерде экономика гүлдөп өсөт. Анткени сот адилеттүүлүгү болгон жерде бизнесмендер мындай өзүн эркин сезет, салык көп төлөнөт, адамдар өзүн эркин сезет, адамдар бир ормон опузага кабылбайт дегендей. Айтор сот реформасы бул жалпы ийгиликтин, жалпы коомдун оңоошунун башаты. Şu gevurlar oylot sot reformasına manga keregi jok, antkeni men sottошуп аттым элем деп. Жок. Сот реформасы бул жалаң эле соттошкон адамдарга тийиштүү эмес. Бул жалпы коомдо тартип орносун, мамлекетте мыйзамдуулук күчөсүн десек, ушу сот реформасы тикелей түздөн түз ошого тиешеси бар. Ошондуктан сот реформасы бул айылдагы элден баштап шаар бардык турмуштун катмарларына тийиштүү деңгээлде бар. Ошондуктан президент дагы, коом дагы, парламент дагы ушул сот реформасын эле көйгөй кылып айтып аткан ошондон. Мисалы ойлош мүмкүн, дем сот реформасын коюп биринчи айыл чарбаны оңдобойсуңарбы, же сот реформасын коюп туруп билим тармагын оңдобойсуңарбы деп. Алар оңолбойт, сот реформасы оңолбоюнча. Мисалы, сиз жакшы билесиз, мурунку президент Атамбаев деле ошол Кыргызстанда сот реформасы жүрүп атат деп ага аябай көңүл бөлүп келди да. Бирок анын натыйжасын коом, ошол эл, карапайым калк жон териси менен сезгени жок да. Анан тоскоолдук кылган эмне факторлор бар анда макул бизде? Мен ошол калыстуу үчүн айтып коюш керек, Атамбаев сот реформасын талкалайм же сот реформасына кайдыгер мамиле жасайм деген эмес. Ал деле чын дилинен шымаланып, билегин түрүп алып, башында жакшы эле кийлигишкен. Сот реформасын жасайм, анткени ар бир адам билет, сот реформасы керек экен. Бирок аягында эрки жетпей койду. Аягында ал жанагында өзүнүн оппоненттерин каматам, өзүмө каршы чыккан саясатчыларды ала жатам, жок кылам деп атып эле, ал саясатчыларды жок кылбай эле сот реформасын талкалап алды да.
көрдүңүздөрбү, өзүнүн бир мындай саясий кызыкчылыгы үчүн ал татынакай сот реформасын башында баштап келатып эле аягында өз колу менен талкалап салды. Анан баягы макала бар эмеспи, тиги ломать не строить деген, анысы кандай талкаланып калды. Эми кайра калыбына келтириш бул кыйын нерсе да. Кантип талкаланып алды? Анткени өзү түздөн түз кийлигишип, кийинки убактарда соттогой эле ушул администрация Арабаев экөө соттоп калган элдин бар. Кандай ойлойсуз, азыркы президент Жээнбеков мырза ушул соттордун реформа кылуу боюнча кеңештин жыйынында сиз ойлогон маселелерди толук деңгээлде көтөрүп чыга алдыбы, же бул мурда эле биз угуп жүргөн реформа керек деген пикирлер менен коштолдубу? Мага ушул акыркы сот реформасы боюнча жыйында бир жаккан жери президент мындай пафоска, популизмге алдырган жок. Мен ойлодум эле ушул советниктер адатынча кооз сөздөрдү жадыратып жазып, анан трибунадан асмандагы айдалып берем деп айтып ийет го деп. Ошондон кооптонуп атып элем, тилекке каршы мындай тилекке жараша. Анткени жок, ага барган жок. Мына мындай болгон чындыкты элге айтыш керек. Анан бизде ушул эң туура эмес бир адат бар. Муну эми баягы тегеректеги айлана чөйрө советниктер жазат, ошолор келип ушундай деп айтат, жагдай ушундай деп. Анан бир популизмге алдырып ийбиз. Муну мындай кылабыз деген. Анан эл сурайт да, өткөндө эле мынтип атпадыңар. Ошондуктан сот реформасын ордунан жылдырыш бул бир чоң оор ташты эле ордунан жылдыргандай оор нерсе. Кадрлардын баарын тазалоо, кадрларды кайра алып келүү, соттордун ичинде болуп аткан баягы терс көрүнүштөрдү жок кылуу. Анан мындай да, тиги жалаң эле сот реформасы өзүнөн өзү болбойт. Аны үчүн жалпы коомдогу аң сезимди өсүш керек. Жалпы коомдогу аң сезим өссө, парламенттик шайлоо таза өтөт. Парламенттик шайлоо таза өтсө, мыктыны мыктылары суурулуп, элден мыктылар суурулуп келип парламентке келет. Элдин мыктылары парламентке келсе, алар парламентаризмден майын чыгарып, парламентаризмден көркүн чыгарып, парламент баягы башын кумга аткан страустай болбой, мамлекетте болуп аткан бардык көйгөйлөрдү мындай сыртка алып чыгып, президентке колуна кол, бутуна бут болуп, мындай жалпы реформаларды ишке ашырат. Ошондо сот реформасы ишке ашат, аткаруу бийлигинде, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагында, айыл чарба тармагында, айтор кандай гана көйгөй болбосо ошолорду чечүү үчүн баардыгы келип, жалпы коомдун аң сезимин такалып атпайбы? Чал үчүн шайлоо маалында 1000 сом алып, эми ал факты да мен оюман чыгарган жокмун да. Анан парламент түптөлүп атат. 1000 сом тараткан парламент ушу жыргатабы? Алар келет дагы мына 3 жыл 4 жыл текке кетти убактын бары. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мына кийинки шайлоолордо деги эле айтайын дегеним, бардык бир нерсе бири-бирине терең байланышкан да, тыгыз байланышкан. Мисалы сот реформасын жүргүзүүгө каржынын канчалык деңгээлде мындай түздөн түз ролу бар? Анткени өткөндө ушул сот реформасы боюнча жыйында айрым судьялар белгилешти, саясий эрк, анан бизде каражат жетишпейт депчи. Бирок биз соңку жылдары билебиз да, сот реформасына деп эле эл аралык донор уюмдар оңбогондой эле чоң суммаларды берип атышпады. Анда алардын майнапсыз пайдаланды деп айтсак болобу? Сот реформасына баягы социалдык, жана башында айтпадымбы, социалдык бир көйгөйдө. Социалдык көйгөй ошолор кирет да. Жанагы соттордун азыр айлык акысы салыштырмалуу. Башка мамлекеттик кызматчыларга караганда соттордун айлыгы жакшы, түзүк. Сотторго азыр жанагы жабдыктар, кабинеттер, иштегенге шарттар жакшы эле түзүлүп атат. Бирок дагы деле болсо жанагындай соттук заседанияларды камералар, видео камералары менен түздөн түз тартып, аларды ошо сотко катышуучулардын өзлөрүнүн бир каалоосу менен ошо видео записти берип турсун деп кечээ президент айтпады. Ошол абдан туура. Анткени мына сотко катышкан адамдар ал өзүнүн чындыгын далилдеш үчүн видео ошо сот болуп аткан процесстен видео записин өзү талап кылса эмне үчүн соттор бербейт? Мен башыман өткөн нерсени айтайын. Соттор камера тартпасын дей берет да. Негизгиси ошол күнөөсү жок адам болсо, ал тескерисинче каалайт экен да, коом көрүп турсун, эл күбө болсун депчи. Соттор ошол прокурорлор
ушул жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын деп эле камера тартканга болбойт деп мындай тыюу сала берет да, ошону мыйзамга бадырайта так жазып коюш керек. Сот процесси ачык өтүш керек, камералар болуш керек, эл көрүп турсун деп. Анткени элдин көзөмөлү деген ушул да. Эл интернет аркылуу, телевидение аркылуу, жарандык коом аркылуу көрүп өз баасын берип туруш керек. Ошондо дагы соттор өзлөрүн туура алып жүрөт, кагып силкпейт, өз билгендерин кылышпайт, баары мыйзамга шайкеш келтирүүгө мажбур болушат. Анткени коомчулуктун, жалпы коомдун көзөмөлүнө түшүп калат. Азыркы мына жаңы бир технологиялар болуп, мына интернет пайда болуп, кийинки убактарда жана соцсеттер пайда болуп, Facebook аркылуу, башка соцсеттер аркылуу коомдогу баардык бийлик бутактары азыр коомдун көзөмөлүнө түшүп калды. Көрдүңүздөрбү? Бул бир жакшы бир өбөлгө түсүп келатат да. Анткени коомчулукта мына парламент канчалык элдин көзөмөлүнө түшкөн сайын соцсеттер аркылуу баскан турганыңдын баардыгын карап турушат. Соттордо ошондой болгондо баары мындай туура жүрүүгө аракет кыла баштайт. Анткени коомдун көзөмөлүнө түшүп калганынын бир жакшы нерсеси ушундан да. Ошондуктан биз жаңы технологияны, интернетти, видео мындай бир көзөмөлдү сотторго дагы жайылтышыбыз керек. Анткени кээ бир жерлерде соттор кандай болуп атканын бир Кудай өзү билет да. Мына айылдарда, райондордо сот менен прокурор эшикти илет дагы ичинен илип алып каалагандай сот өкүмүн жүргүзө беришет. Адвокат көбүнчөсү адвокаттар дагы аларга тартып кеткен жагдайлар болот мындай баардыкта эмес, кээ бир учурларда. Ошолордун баарына бөгөт коюшка ошол видео камералар, анан видео версиялар тарап турганы бул жакшы болот. Уланталы программабызда студиянын номери 68 0606, мындан тышкары 0701 11 44 30 WhatsApp номери аркылуу да суроо пикирлерди калтырыңыздар. Бүгүн сот реформасынын күнгөй тескей маселелерин талкууга алып жатабыз. Студиянын мейманы Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, ошондой эле азыр биздин студиябызга Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Соронкулова айым келип дагы кошулмакчы. Сиз жана жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү? Ушул фото, видеого тартуу маселесинчи? Дагы бир жагдай бул сот органдарын саналипке өткөрүү жагдайы жөнүндө сурагым келип атат да. Негизи баардык соттук жыйналыштарды мисалы электрондук протоколго түзүп, ошону киргизүү менен соттор ачык айкын иштейт деп эле айтсак болобу, же бул жөн гана бир критерийби ушул ачык айкын иштөөнүн? Ачык айкын иштөөнүн туура айтасыз, бир критерий эле. Ачык айкын иштөөнүн бир нече багыты бар. Бул биринчи кезекте мыйзамдар аркылуу соттордун көз карандысыздыгы. Соттордун көз карандысыздыгы деген сөз мен уккандан бир 20 жылдан бери келатат. 20 эмес, даже 25 жылдан бери мен өзүм ушул жетишкен эле айткан мен өзүм ушул юристтик карьерамды соттон баштагам. Сот аткаруучу кызматынан. Ошондо эле тиги бир 90-жылдары эле сотторго көз карандысыздык деп эле мындай жыйналыштарда айтылып жүрчү да. Сотторго көз карандысыздык бул мыйзамдарда жетиштүү эле. Мисалы үчүн сотторду тинтүүгө болбойт, соттордун кол тийбестиги бар, сотторду жоопкерчиликке тартыш үчүн совет судья деп мындай процедурасы бар. Соттордун ишине эч ким кийлигишүүгө акысы жок. Соттордун чечими мындай толкованияга жатпайт деп эле мыйзамдардын баардыгы эле эл аралык стандарттарга 25 жылдан бери төбө эле келишти. Бирок кээ бир жерде иш жүзүнө келгенде ушул көп мындай жалпы жонунан айтканда президенттин эрки жетпей калчу. Президент мына сотторду ГКМ аркылуу, прокуратура аркылуу, күч органдары аркылуу жана бюджетти кысып коюу аркылуу сотторду мындай көзөмөлдөп кое алат. Президент өзүнүн амири менен дегеним ошол жана мурункусу Арабаев эмес беле, ошол тийиштүү өзүнүн отдел аркылуу тентек сотторду ат башы алай Баткенге айдап ийет мисалы үчүн. Ротация деп Ротацияны сурабайт. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бир күнү чакырып туруп эле колуңа кагазды карматып, эртең Баткенге жумушка чык деп коет. Теги сот баргысы келбейт дагы ушул карьерасына бөгөт коюлат да. Ошондуктан ушул ротациядан коркуп, жана дисциплинарный комиссиядан коркуп, ач кулактан тынч кулак деп Арабаевдин жана указын аткарып жүргөн ошондон да. Уланталык кийинки азыр байланышта угарман бар экен, кулак салсак. Саламатсызбы? Алло. Кулак сизде. Айтыңыз, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен мурунку Ички иштер министрлигинде
көп жыл иштеп пенсияга чыккан офицермин. Ошо азыркы мен карап отурсам Атамбаевдин реформасы соттор боюнча болгон жок. Анткени себеби соттор сразу эле менен мурда кармалып атчыл, азыр кармалбай калды. Через адвокат аркылуу алып атат. Адвокат бүт бойдон ошол следователь менен сот менен байланыштык чок үзеп атат. Ошон үчүн ушуну жагын бир карап көрсөң адвокат тууралуу. Азыр бүт адвокат жасап атат баарын. Мурда сот кармалчу эмес беле, азыр кармалбай калды. Анткени адвокат алат экен дагы сотко берип, каалаганын жашап коет. Мисалы, Ички иштер министрлиги дагы эки арыз көтүшпөй калды. Себеби эки киши мушташса, экөөнү тең абай деп штраф салып, азабын колуна берет. Ошон үчүн милицияга көп киши кабыл барбай калды. Рахмат. Рахмат, сиздин суроо түшүнүктүү болду окшойт. Жооп берип койсоңуз, Бул аксакал бир чоң көйгөйдү айтып атат. Мына мен жанагы башында чындыктын үлүшү барбы? Чындыктын үлүшү эмес 100% туура айтып атат. Жанагы башында айтпадымбы, сот реформасы бул чоң бир оор ташты ордунан жылдыруу дегенде бул өтө кыйын нерсе. Мына адвокат сот реформасына шайкеш мындай келе турган тыгыз байланышкан институттар булар тергөө жана адвокат. Биринчиден адвокаттардын бир 80% мурдакы тергөөчүлөр. Ушу милиция кызматынан чыккан эле тергөөчүлөрдүн баардыгы пенсияга кеткени, жумуштан бошогону, баардыгы адвокат болуп алган азыр. Ошол көп учурларда адвокаттар ортомчу сот менен ошол соттолуп аткан адамдын ортосундагы ортомчу болгонун бул эми факты да. Муну элдин баары эле билет. Ошол ал сотто ошол айыпталуучунун укугун коргоп керек болсо сот менен кайым айтыш керек да. Жок, алар ошо соттордун жанында ишеничтүү адам болуп, анткени күнүгө алар 100 жолу көрүшөт, бирин-бирин таанып калган, анан кире калып эле ошол ортомчу болуп, экөөнүн ортосундагы бир көпүрө болуп алган да. Мына ушуну кантип жокко чыгаруу бул бир эле сөз менен же тилек менен болбойт. Ошого механизмдерди иштеп чыгуу. Албетте бул жанагы жарандардын аң сезими деген жерде ушул жерде жатат да. Жарандар баары бир ошол эми эптеп кутулуп алайын, берчүсүн берейин дагы ишти жабайын дегендер пендечилик алдырып коюп атат да. А эгерде жок, мен ушу далилдейм деп турса жакшы болот эле да. Уланталы дагы угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз? Мен Бишкек шаарынын тургуну Осмонбеков Берик. Берик мырза, кулак сизде, айта бериңиз. Мен азыр телевизорду күйгүчү эле көрүп калдым да. Сот реформасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кечиресиздер, анда мен депутат Байкеге бир суроом бар эле да, мына мектептеги болгон коррупция боюнчачы. Мектептеги коррупция боюнча тез айтсаңыз сурооңузду. Ушул суроо мындай да, жанагы жылдык 5000 сом деген акчаны жок кылса болобу? Анткени мен балача 3 балам окуйт, 15.000 сом төлөшүм керек экен да. Ошол боюнча мен мына улуу балам 4-класс окуп калды. Ошол 4-класс 4 жылдан бери ошону бербей мугалимдер менен кырылышып, баламды артка тартып, жакшы окуган баланы азыр ударниктен да өткөзүп атат да. Рахмат. Мектептеги коррупцияны токтотсо болобу дейт. Оюңуз барбы? Эми бизде билим берүү бул бекер, мамлекет тарабынан бекер жүрөт деген мындай мыйзамдарда, конституцияда бул бадырайып эле так жазылган. Бирок ушул бизге дагы шайлоочулардан көп арыздар келет да. Кээ бирөө 5000 десе, кээ бирөө 10.000 дейт, кээ бирөө 3000 дейт. Айтор окуучуларга баары бир мугалимдер тарабынан акча чогулуу болуп атат. Мына менин деле балдарым баардыгы мектепте окуйт. Биз деле чогултуп беребиз. Анткени мындай экен да. Ал жерде алар баягы кандайдыр бир жүйөлүү себептерди келтирип, мына бүгүн баланча китеп алабыз, аны мамлекет бизге камсыз кылбайт дегендей да. Анын ичинде ата-энелер кеңеши түзүп ал акчаны текшерип. Айтор мен калп айтпайын, бирок ал жерде ушул аша чапкандагы жагдайлар бар, мыйзамга төп келгендагы жагдайлар бар. Аны ар бир учурда персонально териштириш керек. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир шек туудурса, ошолор ашыгыраак акча алып коюп атат, положениядан тышкары деп, анда укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Темага байланыштуу суроону берсеңиздер. Кулак сизде. Алло, Алмамет мырза, assalomu alaykum.
Атым Жылдызбек. Алмайкүл мырза, мен мындай демекчимин да, мына азыркы күндө ар бир доордо соттор ушу эгемендик жылдан бери реформа боло элек да, кыйратты эле. Анан ар бир доорунда эле ар ким соттор күн кармалуу эле ар кимдин буйругун аткарып келген. Сиздин оюңузча сурайын дегеним мындай да, мына азыркы күндө саясий куугунтуктар болуп атпайбы? Дейт. Анан ошонун негизинде бир кийин такталып калса, бул ошол соттогон соттор жумуштан кетти деген бир факт болобу акыры? Жерде такталып калса, бирөөнүн буйругун билинип калса, эгер соясыз жоопкерчилиги каралабы деп атасыз. Каралабы. Рахмат. Бул абдан туура айтып атасыз. Бул ушундай жагдайлар болуп калса, алар жумуштан гана кетүү эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Ошондо мындай бир жалпы кийинкилерге сабак болот. Бизде ошол сабак болбой келет атпайбы? Мына 2005-те дагы, 2010-да дагы мурунку соттордо, эми соттордо күнөө жок, булар эми солдаттарда жогору жактан берген приказды аткарды деп аяп койгонда, а бирок мыйзамдын талабы боюнча ал жогорку жактан да приказды аткарбаш керек да, кандай гана буйрук болбосун. Ошондуктан эгерде жана сиз айткан жагдайлар боюнча далил болсо, алар кылмыш жоопкерчилигине сөзсүз тартылыш керек. Мен ойлойм, бул жолкусунда тартылат, баардыгы тартылат. Улантабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Тургуну, атым Акылбек. Кулак сизде, айта бериңиз, Акылбек мырза. Мен ошо сот аткаруучулар жөнүндө сурайын деди элем, ошолорду дагы камерага тартып эметсе жакшы болот эле. Анткени мына 3 жыл болду, уже Верховный соттон да баары бүткөн. Анан сот аткаруучу ачык эле айткан да магачы. Ал тиги Верховный сот тиги эмелерин бүткөн, ал эчтеке эмес. Мен биякта иштегеним, ал тиягыңда 30% эле бүттү деп ачык эле айтты да, баягы акча сурагандай намек берипчи. Анан ушуларды анан департаментине чейин бардым, сот аткаруучулардын. Азыркыга чейин аткарылбай келатат. Анан ошо сот департаментиндагы ошо камерага тартып, сот аткаруучунун да ушундай камерага тартып, ошондой да жоопкерчилиги жөнүндө айтып атат. Рахмат. Жанагындай учурлар болгондо, жана жалпы коом күрөш керек деп атпайбы? Ар бир атуул, ар бир кыргыздын пендеси ушул мындай сот реформасына деп атпайсызбы? Жалпы мыйзамдуулукка мындай салымын кошсо болот. Кантип? Мисалы үчүн сот аткаруучу жанагынтип намекать этип акча сурап атабы? Түз эле ошол прокуратурага, АКСтин службасы бардык жерде бар. Ошолорго арыз менен кайрылыш керек. Ошондо сот аткаруучу экинчи сиздин жаныңызга жолообуз болот. А эгерде калган процедураларды мыйзамдар аркылуу чечиш керек. Эгерде жогорку сот сиздин пайдаңызга чечсе, анын үчүн сиз коркосуз. Рахмат, угарман. Азыр болсо бизде кыска жарнамалык түрмөк бар экен. Андан кийин программабызга кайтып келебиз. Сиз толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүнкү темабыз сот реформасынын күнгөй теске маселелери. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты, тармактык комитеттин мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов жооп берип жатат. Ошондой эле биздин студиябызга азыр Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурунку судьясы Клара Соронкулова айымда келип кошулду. Саламатсызбы? Эми суроолорду жогорудагы номер аркылуу бере аласыз. Азыр угарман күтүп жаткан экен, кулак салалы. Саламатсызбы? Алло. Угатабыз, өзүңүз тааныштырсаңыз. Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынын жашоочусу Болот деген. Болот мырза. Мен азыр ушу конокторго суроо берейин деп аткам да. Айтыңыз. Мындай болду да, менин иним күнөөсү жок, кармал 4 жыл СИЗОдо жатты да. СИЗОдо жатып, райондун соту анын ишин кыскартты да. Адан кийин областтын сотуна келгенде, областтын соту тигилерден акча алып, кайта 15 жыл берип койбодубу? Бу кандай эми? Ал биринчи сот кыскартып атса, экинчи соту 15 жыл берип атса, мен түшүнбөй калдым, бул сотторго кандай бул акчаны алып эле ушундай жазап коёбу, эмне кылат деген. Рахмат. Түшүнбөйм да. Рахмат. Мындай маселе келгенде, мындай ал же бул деп айтыш кыйын. Анткени биз жагдай эмне болгон, кандай далилдер бар, соттордун биринчи инстанция туура чыгарганбы же экинчи инстанция туура чыгарганбы деген жагдайды айта албайбыз. Бирок жанагы 3 жыл бою СИЗОдо отурду деген ишек жаратат да. Анткени тергөө өзү 2 айдык мөөнөттөбүш керек, сот 2 айдык мөөнөттөбүш керек. Ашып кетсе жана процедуралар менен 8-9 ай, 1 жыл деп кой. Бирок 3 жыл менен 3 жыл СИЗОдо эмнеге отурду, ошол жери түшүнүксүз. Ана мындай ине жүүнү чейин териштириш керек. Негизи кандай ойлойсуздар? Ошол сот реформасынын ойдогудай ийгиликтүү жүрбөй жатышына парламенттин жоопкерчилиги канчалык деген ойдосуз? Анткени түздөн түз ошол мыйзамдардын кабыл алынышына алар жоопкер да.
парламенттин сот реформасына болгон жоопкерчилиги бул барбы жокпу? Бар эмес, ополтоодой мындай. Ополтоодой тескерисинче да мындай. Ополтоодой эмгектейт эмеспи? Ополтоодой зыяны да тийип калат да кээде. Мисалы үчүн эки эле бир элге түшүнүктүү болуш үчүн. Жогорку сотко судьялар мурун 5 жылдык судейский тажрыйбасы бар адам болуш керек деген норманы алып туруп, азыр 10 эле жылдык юридический стаж менен жогорку сотко барып судья болсун деген норма киргизди. Ошол сот реформасын талкалай турган мыйзам ушул. Аны парламент чырылдаса болбой кабыл алып койгон. Экинчиден, конституцияны мына 2016-жылдагы конституцияны өзгөртүү толуктоо киргизип атканда койгула айгыла дегенге болбой, баягы белгилүү юристтер, коомчулук айтканына болбой, эксперттер Венецианский комиссиядан келип кортунда келгенге карабай, ошол жерде да нормалар кабыл алынган. Сот реформасын ал конституциядагы талкалаган, өзгөртүү киргизди. Кантип талкалаган? Жанагы дисциплинарный комиссия деген тартип комиссиясын парламент менен президентке көз каранды кылып таштады. Эми жана биз башында айтпадыкпы? Баткенге, Алайга, Атбашыга, Акталага сурабай туруп эле ротация кылып берет деп. Мына ушул механизм кирип калды. Аны ошого парламент тикелей жоопту. Клара айым, айтыңызчы, мисалы ошол бизде мындай сотторду тандоо кеңеши деле иштеп атат, бирок эмне үчүн мындай ушул сот корпусуна тажрыйбалуу мыкты соттор келбей жатат? Же биз буга каршысызбы бул ойго? Жок, тажрыйбалуу мыкты соттор келбей жатат дегенден алысмын. Анткени сот болуш үчүн бир топ тепкичти өтүш керек да, окуш керек, анан экзамен тапшырыш керек. Анан соттор тандоо кеңешине өтүш керек. Анан эгерде жогорку сотко кетип атсаңар, президент тандоосунун элегинен өтөсүңөр, анан жогорку кеңештин элегинен өтөсүңөр. Тажрыйбалуулар көп эле, бирок буга чейин деле мен айтып келгем, негизги көйгөй бул баягы кынтыксыздык деп атпайбызбы? Конституцияда көрсөтүлгөн, мыйзамдарда дагы башка мамлекеттик кызматчыларга караганда сотко талап жогору турат да. Ошол талапка канчалык жооп берет? Соттун моралдык сапаттары абдан жогорку деңгээлде болуш керек да, бирок ошону текшере турган эч кандай механизм жок да. Биз жалаң гана ошо кесипкөйлүк жагын текшеребиз, билимин текшеребиз, а бирок моралдык сапаттарын текшере турган механизм жок болуп атат. Ошондуктан мына тажрыйбалуу соттор толтура көп, бирок чыгарып аткан чечимдер канчалык тажрыйбалуу, канчалык кесипкөй болсо, ошончолук кайра абийирсиз болот атпайбы? Бул жерде мисалы ошол эле түздөн түз кайрадан сотторду тандоо кеңешинин ишмердүүлүгүн карап чыгыш керек, мыйзамдык өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы барбы? Анткени түздөн түз алардын дарегине мындай көп сын пикирлер айтылып атпайбы соңку учурдачы? Эми буга чейин деле ушул студияда айтып кеттим болуш керек. Мен ошо сот реформасын изилдеп отуруп бир жакшы бир нерсеге келдим да. Мына бул жерде Алмамбет Насырканович отурат, айтып кое турган нерсе депутат көзүнчө бир топ өлкөлөрдө баягы тандоо процессине келгенде, сотко баягы арызын бергенде, мен талапкер болом деп арызын берип атканда, бир топ өлкөлөрдө талап бар экен да, сиз бүт полный өзүңүздүн жашооңузду, бүт жеке жашооңузду текшерүүгө уруксат берем деп тилкат жазып бересиңер деген. Ушул нерсе көп учурларда баягы токтото турган механизм болуп калат экен да. Анткени аябай текшерет экен да, спецслужбалар бүт жашоосун баарын, үй бүлөсүн, досун, байланыштарын, мүлкүн бүт баарын текшерет экен. Ошондо ушундай нерсе жанагындай абийирсиз коррупцияга жакын адамдар үчүн кандайдыр бир критерий механизм болуп калат экен да, токтоп калышат экен да. Мен оюмча ушул нерсе кириш керек. Анткени бул мындай караганда бар бизде делечи, бирок бул баягы мыйзамсыз түрдө аткарылып атат да. Бул баягы президентке келерде, менин билишимче, президентке бир досье чогултуп беришет экен спецслужбалар. Бирок ушул нерсени мыйзамдаштырып коюш керек дагы. Буну жанагы тандоо кеңеш пайдалансын ушул материал менен. Президент эле пайдалана бербей, депутаттарга да жетсин ошол материал. Эгерде мисалы жогорку соттун судьялары болсочу, кандай жеке жашоосунда бул кандай киши деген. Демек ушул кынтыксыз деген принцип бул ошону камсыз кылыш үчүн кандайдыр бир чаралар көрүлүш керек болот. Алмамбет мырза, оюңуз кандай ушул айтылганга? Өткөндө бир судья айтты да. Эми биз асмандан түшкөн жокпуз да, ушул араңардан эле чыккан, Кыргыздан эле келген эле бир пенде. Коомдун бир бөлүгү. Анан эми ташматтын ордуна эшмат келсе деле силер ушинтип жамандап кыйкыра бересиңер депчи. Жалпы системаны оңдойлу деп. Мен ошо судья ким экенин билбейм, бирөө айтты да. Ошого кошулам. Мисалы үчүн эгерде система өзү кыйшык болуп, үстүнөн жанагы көзөмөл болуп, ГКМБ прокуратура аркылуу келип шыбырап, арабаевтер келип сотторго колун жесеп Акталага кетесиң, Баткенге кетесиң десе,
Ал мен ишенбейм. Аз эле судья болот мындай. Кларадай болуп согушуп анан кызматтан кетсе дагы ошого кайыл болчу. Көбү 99% эмнеде ошону аткарат. Мындай карьерасын сындырбайт. Азыркы шартта, азыркы мыйзамдар менен деле ошондуктан ошол мыйзамдарды оңдоп, пендечилик деген нерсе бар да. Ошо пендечиликти да эске ала жүргөн бир мыйзамдарды токусак, жана балык башынан сасыйт дегендей, сот реформасына жооптуу бир эле адам, бул президент. Ошондуктан президенттин эрки жакшы жетсе, мына сот системасын жакшы түшүнгөн адамдар, эксперттер абдан көп. Ошолордун баарын чогултуп бир ийире отуруп түз кеңешип, кандай жолдор менен сот реформасын жасайбыз деген бир туңгуюктан чыга турган жол бар. Мен жана башында айттым го, Атамбаев башында жакшы эле ниет менен баштап, аягында өзү эле мындай аберин төкпөдү сот системасын. Чансы кандай? Азыр Сооронбай Шарипович ушу 6 жылдык срогун башынан аягына чейин сот реформасына өзүнүн мээнетин таза жумшап, ар кандай азгырыктарга кирбей, сот реформасына багытталган баардык күч аракетин жумшаса, тарыхта калат. Аты алтын тамгалар менен жазылат. Эгерде сот реформасын иш жүзүнө ашырып кетсе, анткени сот реформасы аркылуу, жана айтпадымбы, бүт көйгөйлөр, айыл чарбадан баштап, саламаттык сактоо, армия, айтор мамлекетте мыйзам да мындай жөнгө бардыгы байланыштуу. Ошо мыйзамдын жогорку күчү орнойт. Уланталы кийинки угарманды угалычы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду кыска айтыңыз сот реформасы. Менде 3 суроо бар эле. Биринчи суроо, сотторду жумушту кароо канча убактысы болуш керек? Негизи айылдан убар болуп келсе 1 айга жылдырып коет. Ошентип сот 2 жыл 3 жылга өтүп кетет. Ал биринчи суроо. Экинчи суроо, соттор эмне жете өзүнүн чечимине жооп берет. Биринчиси 5 жыл берди, экинчиси актап койду, үчүнчүсү кайра 10 жыл берип койду. Ар бир судья өзүнүн чечимине жооп бериш керек беле эмеспи? Үчүнчү суроо, Текебаев боюнча эмне себептен сотко айылбай жатасыздар? 500% күнөөсү жок экени билине турса, ушул нерсени бир чечип. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Ким жооп берет? Алмамбет мырза. Текебаев боюнча жооп берип коеюн, унутуп кала электе. Текебаев боюнча жанагы президент Атамбаев өзүнүн ыйгарым укугу бүтүп атканда, эртерээк ушу мен кеткинче бүтүрүп кетейин деп жогорку сотко чейин бат-бат алып келбедиби? Мына райондук сот эртең менен саат 8ден баштап кечки 8ге чейин, 9га чейин ишти күнүгө, Кудайдын куттуу күнү ишти каратып, Арабаев түздөн түз мындай куратор болуп, Эрнисул Айбеке. Райондук сотту бүтүрүп, андан кийин шаардык сот, андан кийин жогорку сотту бат-бат бүтүрүшпөдүбү? То есть мен кеткиче мындай жогорку соттун өкүмүн чыгарып кетейин. Анан жогорку соттук акыркы даттанууга жатпайт деп, мына азыр жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайрылып атабыз. Жана башындагы суроо боюнча, бул эми мыйзамдарда ошондой жазылган. Биринчи инстанцияны, экинчи инстанцияны жокко чыгарылат. Биринчи, экинчи инстанцияны жогорку сот жокко чыгарылат. Бирок соттордун иш сапатына ошол көрсөткүчтөр түздөн түз таасир бериш керек да. Анткени эгерде бир эле соттун чыгарган чечимдери жогорку инстанциялар аркылуу көп процент мындай жокко чыгып атса, демек ал судьянын профессионалдыгына шек жаратыш керек. Бирок 1-2 иш боюнча андай болбойт. Анткени бул жерде внутренний убеждение деген нерсе бар да. Ар бир адамдын внутренний убеждениясы ар кандай болот, аны үчүн жазаланбайт алар. Мына президент ушул кеңешмеде эң маанилүү деп эсептелген 8 маселени белгилеп өттү да, анын бири болсо 2019-жылдын башынан тартып тергөөчү судьянын жаңы кызмат орду киргизилиши керектигин айтты да. Анан бул мурда болбогон жанагы пробация институту бизде соттордун ишин канчалык жеңилдетет, канчалык ушул сот реформасын ишке ашырууга таасир этет? Эми бул жаңы УПКда каралган беренелер биз дароо кирип кете алабызбы? Буга оңой эле болот. Баштап кирет, анан бул жерден баягы кооптонуп турган нерселер бар да, анткени жаңы кодекстер жаман эмес, жакшы. Жакшы, бирок биздин система даярбы, биздин коомдук мамилелер ошого даярбы деген мындай ушундай суроо туулуп атат да. Эми следственный судья дегенди алып көрө турган болсок, бул мындай неме жагынан, тергөөнүн үстүнөн көзөмөл жүргүзүү жагынан туура көрүнүш да. Бирок канчалык коррупциялык системада баарыбыз эле билебиз да, көбүнчө жана мера пресечения дегенди көпчүлүк айтып жүрбөйбү, ушул жерде коррупциялык немелер, элементтер көп депчи. Биз 1 же 2 судьяга өткөрүп берип атабыз да, жалаң. Анан бул канчалык жакшы иштеп кетет, канчалык ошол жанагы нагрузканы көтөрө алат иш көп жерде следственный судья деген. Эми кооптонуп турган нерсе көп, бирок
жаңы нерсени киргизбей коюш дагы болбойт да, киргизиш керек. Көрөбүз, анан эгерде кандайдыр бир немелер болсо, проблемалар болсо, аны мыйзамдуу жол менен оңдоп өзү көп чечсе болот. Көп өзгөрүүлөр кирет жалпысынан элечи, кылмыш жаза кодекси, кылмыш кодекси дегендерге эң эле көп өзгөрүү кирген ошо 2 кодекс да, бара-бара билинет да. Жана пробация деген эми бул жанагы тоордаган менен башкесер экөө мындай чогуу отуруп тагдыр бир болбош керек деген, анткени ресоциализация деп коет да. Жеңил кылмышка жеңил жаза. Пробация мамлекеттин бул жазанын максаты өч алуу эмес да. Жазанын максаты тарбиялоо. Анан ошо тоогурдаган менен башкесер бир жерде отурса, анан чыккандан кийин тиги тоогурдагандагы башкесер болуп калышы мүмкүн да. Ошолордун влияниясына кирипчи. Мында кылмышкерлер дүйнөсү көбөйүп атпайбы? Ошондуктан жеңил желпи кылмыштарды гумандаштыруу, аларга бир башка бир жаңылык киргизүү деген ушул да, пробация ошол. Тарбиялап, экинчи мындай кылба деген сыяктуу да, жалпак тил менен айтканда. Дагы бир орчундуу жагдай мына алкоголчулукта. Бир кыстырып кетейин, мен бүгүн эле да бир процесс болуп атат, бир шайлоочулар ошо арыз менен кайрылды эле, анан биз жооп бердик, биз эми сотко кийлигише албайбыз да. Бирок учурдан пайдаланып айтып коеюн. ДТП болуптур. ДТП болуп, тиги жабырлануучу дагы арызын жазып берип, болду, бул бечарага мен кечирдим, байкуш туура эмес, эми баягы дөңгөлөгү жарылып кетип сүзүп алган го. Десе сот болбой эле 8 жыл берип, мына бүгүн инстанция карап атат да, мына ушул да. Жабырлануучу кечирдим деп атат. Тиги ДТП болуп атат. Бул эми атайын умышленный эмес да, мындай байкабас, кетип баратып дөңгөлөк жарылып кетип, машинаны сүйрөп кетиптир да, анан жолдун четиндеги бирөөгө барып тийген го. Анал деле аман калыптыр, бирок өзү да айтып атат. Сотко биринчи инстанцияга да барыптыр. Бүгүн экинчи инстанцияда келбей, ушу бечаранын тагдырын сындырбагылачы. Эми бул мен өзүм да машина айдайм, кечирдим десе болбой эле, жок. Мен сага көрсөтөм болуп эле атат да. Мына ушул мыйзамдарды, ал мыйзамга такап атат да. Мыйзамдарда ушул нерселерди мындай иретке келтириш керек го дейм. Иретке келтирүү демекчи да, дагы бир нерсе бул мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазык ишин кыскартып, анан кылмышкерчиликти жоопкерчиликтен куткаруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу маселеси дагы айтылбадыбы президент тарабынан. Анан бул маселе кандай чечилиши мүмкүн? Эми бул жерде президент юрист эмес да. Юрист эмес, ошон үчүн кандайдыр бир мындай юридикалык маселелерге мындай өзүнүн укуктук көз карашы жок да, бирок ошон үчүн юристтер айтыш керек болчу. Бул институт бардык жерде эле бар, бардык өлкөлөрдө эле бар. Мөөнөтү өтүп кеткенден кийин жоопкерчиликке тартылбайт деген. Анткени бир топ жыл өткөндөн кийин күнөөнү далилдеш үчүн далил жок болуп калат, далилдер жоголуп калат. Күнөөнү мойнуна илиш үчүн далилдеп бериш керек да. Ошон үчүн мамлекет аны далилдей албайт. Кылмышты мына жана оперативно мамлекеттин милдети да, кылмыш болгондон кийин ал кылмышты оперативно далилдер жоголо электе тергеш керек. Анан эми 7 жыл мына жалпы мөөнөт 7 жыл. 7 жылдан ары кайсы далил? Ошон үчүн ушундай институт киргизилген бир жагынан, экинчи жагынан бул гуманизация деп коет, бирок негизгиси ошо биринчи көйгөйгө байланыштуу болуп атат да. Анан эми андай болбосун деп атат президент. Андай болбосун, кылмыш кылган кишини сөзсүз түрдө баягы күнөөсүн мойнуна коюп берсин депчи. Мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, кантип мойнуна коюп берет? Алманбет мырза, сиздин оюңуз кандай? Бул жерде мындай юридикалык баа берилип, анан зыяндын ордун толтуруу маселеси аркылуу жасалган кадамбы же да башка сыр барбы? Бул жерде бул элдин көйгөйүнөн келип чыккан эле маселе да. Мен Кларага толугу менен кошулам да. Жанагы мисалы үчүн бирөөнүн жылкысын бирөө урдады деп коелу. Анан 12 жылдан кийин аны кантип далилдейт? Ал күбөлөр дагы жок болуп калат да кездечи. Көрдүңүздөрбү? Бул ишке ашпай турган нерсе. Бирок экинчи да жагдай болуп атпайбы? Жана эскирүү мөөнөтү менен кум төр боюнча, резонанстуу иштер боюнча кутулуп кетип атат. Аны кандай кылабыз? Ошондуктан ушуну ийне жибине чейин баланча статьяларга эскирүү мөөнөтүн узартыш керек болсо 20-30 жылга чейин. Калган маселелерди болсо кыскартыш керек. Мисалы жылкы урдаган боюнча, кой урдаган боюнча эскирүү мөөнөтү баланча жылдан эскирет. Тапсаң таптың, таппасаң бүттү. Конкреттештирип жазып чыгыш керек экен да. Кум төр боюнча документ турганда, далилдер турса, коррупция боюнча документтер турса, ал кутулбаш керек дегендей да. Анан кыргыздар таамай айткан да, ошо ар бир нерсеге таамай өзүнүн немеси бар да. Кылымга арткан элбиз да. Мыйзам бул буйдалаган төө болбош керек дегендей. Жанагы элдердин нааразычылыгы деле ошондон келип чыгат. Ар бир адам сотко тикелей өзү качпаса да кошунасы аркылуу, баарлашкан адамдар аркылуу билет да эмне болуп атканын, резонанстуу иштер аркылуу билет. Мисалы үчүн кээ бир эле жагдайлар боюнча
1 жылда отурат СИЗОдо. Тергөөчү да чакырып койбойт, же сот чакырып койбойт, анын бар жогу билинбейт, 1 жыл отурат. Кээ бир иштер боюнча күнүгө процесс болот, жанагындай мамлекет кызыктар, саясий куугунтук деп атпайсызбы? Мына буйдалаган төбө деген ушул. Эми бул жерде дагы бир нерсе бар да, жана мөөнөтү эскирүү боюнчачы, бунун жалпы мааниси мыйзамда да жазылып турат. Эгерде макул болсо, шектүү адам, мен макулмун, ошо мөөнөтү эскиргенден ишим кыскарсын же токтотулсун деген макулмун деген, бул күнөөсүн тааныгандык да. Күнөөлүүмүн, бирок мөөнөт өтүп кетти, далил жок, иш кыскарганга мен макулмун деп күнөөсүн тааныгандык бул. А мыйзамда көрсөтүлүп турат. Эгерде макул болбосо, анда мамлекеттен талап кылса болот. Жок, сотко чейин жеткизесиңер, силер мага өкүм чыгарып бересиңер, далилдешиңер керек мен күнөөлүү экеним деген нерсе турат да, бул болуш керек сөзсүз түрдө. Бул күнөөсүз кутулуп кетти деген кеп эмес, бул күнөөсүн мойнуна алгандыгы, макул болгондугу, жана ошо менен бирге жанагы ордун толтуруп бергенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атат да. Уланталы кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен Нарымдан чалып аттым эле, атым Жаңы. Мен мындай суроо берейин дедим эле. Бул сот процесси жүрүп атканда жөнөкөй жаран жана видеого же болсо диктофонго жазып алууга укугу барбы, ошол жарайбы? Анткени кээде видеону өчүрүп коюп атышпайбы? Тиги мисалы үчүн роддомдо деле залга коюп коюшат, налог көчөлөрдө деле кээде өчүрүп коюшат дагы. Анан баягы пара алганда көбүнчө кабинеттен алып атпайбы? Килдеген эле залга коюп коюшат да, тиги неменичи, тиги видеону. А башка жактары көрүнбөй атпайбы? Анан экинчи суроом көбүнчө эле айтабыз да, мына тоогурдагандары түрмөдө жатат деп. Ошо жеңил желпи мындай нерселерди жөн эле бер жактан эле штраф менен кутултканга болбойбу? Бул маселе боюнча азыр жогоруда жооп беришти окшойт, биринчи суроого токтололу. Жана видеокамераларды процесстерин видеого чагылдыруу мыйзамда ошентип жазылып калганда соттун усмотрениясына. Сот жана право на изображение деп мен тыюу салат, түшүндүрбөйт эмнеге тыюу салган. Болбойт деп коет бүттү. Кааласа болот, настроениясына жараша да. Башы ооруп турса болбойт деп коет, башы оорубай турса болот. Ошондуктан болот болбойт деп кечээ президент айткан туура. Камеранын бардыгы болуш керек, анан тараптардын талабы менен ошо тиги судья берип туруш керек запистин. Мына ала кой, каалаган жеринде көрсөтүп, далилдей кой депчи. Анткени ал элдин көзөмөлү да. Ал эми бирок бүгүнкү мыйзамдарда аудио записке тоскоолдук боло албайт. Судьянын дагы акысы жок. Тиги тарттырба дегенге. Аудио тиги стенограмма кылып, аны кийин өзүнүн укугун коргоого пайдаланса болот. Анан эжеке айтып атпайбы, тиги параны кабинеттен алып атат деп. Ал видеокамера алып параны кармайлы деп коюлбайт. Ошо процесс кандай өттү, судья өзүн кантип алып жүрдү, адилетти алып барды, же адилетти алып барган жокпу, кагып силкен жокпу, орой болгон жокпу, далилдерге туура мындай маани бердиби деп, ошол процессти мындай көзөмөлдөш үчүн коюлган анын максаты. Ал эми параны ал кабинетте эмес, аны үйүнөн деле алып коюшу мүмкүн, көчөдөн алып коюшу мүмкүн, аны камера ичип жүрбөйт да. Бирок жанагы аудио запись менен өзүнүн укугун коргосо болот. Ага эч ким тыюу салына албайт. Ал мыйзамда так жазылган. Макул, дагы бир угарманды угалык. Азыр угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Канча кыз айтпасаңыз 4 эле мүнөт калды. Макул. Заказной бу эме чечимдерди чыгарган Ирина Воронцова жогорку кеңешке баратат, азыр каралат жогорку кеңеште. Жогорку соттун мүчөсү болууга. Ошону жогорку кеңештер кагаласыңарбы, аны вообще жолотпогон десе дегенде да жана делолорунда барды грамотасы, медалдары бар экен дейт, бирок ал, конечно, саясий буйрукту аткарганда ошондой ар кандай жакшынакай сыйлыктарга ээ болгон. Ошону жок кыла аласыңарбы Ирина Воронцованы өткөрбөстөн? Рахмат. Ким жооп берет? Жогорку кеңеш боюнча. Ушул среда күнү каралат маселе. Мен ойлойм, ошо силердин баягы пикир менен тилектештер көп парламент. Бирок бул жерде айтып кетиш керек, биз президент караганга чейин дагы бир топ кат жазып, баягыда митингке чыкканбыз. Ошол 6 кишинин арасында 2-3 судьяга каршы президентке өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз, ошо кандидатуралар боюнча. Бирок эмнегедир президент колдоду, өтүп кетти. Мына эми азыр жогорку кеңеште каралган атат да. Ошондуктан бир айтып кете турган нерсе, ушундай тандоо процесстеринде
коомчулуктун пикирин дагы мамлекет башчысы жана депутаттар эске алып жүрсө деген бир кабыл айтып кетким келет да. Соңку суроону берейин. Жогорку соттун төрайымы учурда кесипкөй эмес соттор тармакка кедергисин абдан катуу тийгизип жатат деп ачык айтты да. Анан негизи канткенде ушул соттордун кесипкөйлүгүн көтөрө алабыз. Демек бул жерде мындай ачык картинаны билгизип койду да. Алардан канткенде кутулабыз. Макул алар кесипкөй эмес экен. Тандоо процедурасы. Мисалы үчүн бизде мыйзамдарда мындай да, 10 жылдык стаж, 5 жылдык стаж, бирок 5 жыл ал нотариус болуп иштеген. 10 жыл нотариус болуп жүрүп, анан сотко келет да кылмыш иштерин карап калат. Анан өмүр бою нотариус болуп жүргөн кылмыш иштерин карайлы, ошого туура адекваттуу баа береби далилдерге. Эми айтор жагдайлар көп да. Мен жана айттым го, президент билекти түрүп алып ушул сот реформасын кылса, тарыхта калат. Ошондуктан эксперттер жетиштүү, билермандар бизде жетиштүү, практиктер жетиштүү, парламентте деле саясий эрк жетиштүү, элдин тилеги баардыгы эле мындай төп келишип атпайбы? Болгону ушу башташ керек ошону. Эми ал кесипкөйлүк деңгээли азыр жаңы кодекстер кирсе дагы түшөт. Дагы төмөн түшөт. Анткени анын баары адаптация болуп, анын баарын үйрөнүп, баары мындай ыгына салынып кеткенге чейин дагы бир убакыт керек да. Ошон үчүн бул дагы мындай эскертип кете турган нерсе. Экинчиси бул билим берүү, юридикалык билим берүү тармагына биз кесипкөй болсун деп ар кандай талаптарды коебуз дагы, бирок таптакыр унутканбыз да. Ал жакта эмне болуп атат деген маселе коюлуш керек да. Анткени мен билишимче, мына 25 жылдан бери иштеп келатам го, абдан төмөн. Азыркы мындай билим деңгээли. Билим деңгээли абдан төмөн. Ошон үчүн ушул жагына көңүл бурулуш керек сөзсүз түрдө. Мен 1-май шаардык соту бул Бишкектин борборундагы эң мындай маанилүү сот да, 1-май райондук соту. Мен ойлогом, негедир ушул 1-май райондук сотундагы судьялардын баардыгы мындай компетенттүү, аябай чогулткан болуш керек жакшылап депчи. Все-таки баягы 1-май райондук соту бүт саясий иштер каралат деп. Анан баягы өзүмдүн ишиме байланыштуу сотко барганда башка процесстерге да эрте барып кирип каччымын да. Жарандык болобу, иши кылып залдын баарында качып чыктым. 9 судья болсо 9 судьянын баарын процессин өзүм жеке өзүм эле да, пенде катары. Ушунчалык сабаты жок, мындай түшүнүктөрү башкача судьялар аттарын атпайлаган мен ишиме тиешеси жок. Бирок ошондо таң калганда жөн эле кызыгып кирип көрдүңүз, өкүмдү да жакшылап адекваттуу эмес да, мындай маани бергендери, сот процессин алып барганы А десе төө деген да, кыргызча айтканда, төө десе би деген, таң ошондо жакамда карманган. Кудайырды биз каяка барабыз эми. Эгерде 1-чи район сотунун ушундай судьялар отурса, райондорго барсаң жөн эле чалканган кетесиң аларды көрүп. Көрдүңүздөр, бул тандоого келип ушу такалып атат да. Ошол өкүмдү окуганда эле билинип калып атпайбы деңгээличи? Өкүм деген мындай даана окулуш керек да, ошол жерде отургандардын баарына жетиш керек. Анан кийин бүжүрөйүп эле эмнесин окуп атканын билбейсиң. Ошондо эле белгилүү да, бул кайран бияка эмне келди деген ой жаралат да. Эми чынында эле үмүт артып туралык. Ошол сот реформасына эми жаңы динамика берилет, жаңы импульс менен мындай тазаланат, жакшырат деген ишеничте туралык. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү студиянын меймандары Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Соронкулова болду. Сот реформасынын күнгөй тескей жагдайларын Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өткөргөн кеңешмеден кийин талкууга алдык. Көңүл бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Алдыда жаңылыктар.